саламатсыздарбы? Sokol Media порталынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Адаттагыдай биздин портал көрөрмандарына пайдалуу берүүлөрүн тартуулагандан тажабай келет. Айтайын дегеним А дейбиз, Б дейбиз, баарыбыз аягы келип акча маселесине туш болобуз. Техниканын өнүккөн заманында 21-кылымда эч кандай күч коротпой акча тапса болот. Кантип десеңиздер, анда биз менен бирге болуңуздар. Кыргызстандагы эң популярдуу болгон жаш блогер Айдар Дүйшөн менен маек курмакчыбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз. Мен толук аты жөнүм Дүйшөнбеков Айдар Турарбекович. Тагыраагы Талас областына караштуу Талас районундагы Манас деген айылда жарык дүнүйгө келгем. Кантип блогер болуп калдыңыз? Ким түрткү берди сизге? Мен негизи блогерликке чынын айтканда 2 жыл мурун баштагам. 2 жыл мурун окуп жүргөндө ошол жакта монтаждарды үйрөнүп, аркер кылып, анан кызыгуу болуп, бирөөнү тартып, өзүң монтаж кылган чынын айтканда кызыксыз, анан өзүң тартылып, бирөөнү монтаж кылган өтө кызыктуу да. Анан дал ушундай кылып, өзүм тартып, аркер кылып, Instagram тармагына видеону жүктөй баштадым. Популярдуулукка чыга баштады. Анан ошондон улам блогер болуп баштадык. Азыр башында бардык нерсени баштарда бут тосуулар болот да. Ошол бут тосууларды кантип жеңдиңиз? Чынын айтканда, эң биринчиден поддержка берген, колдоо көрсөткөн кишилериң болсо, ал нерселер батылдеп өтүп кетет экен. Эмнеге дегенде, мени жарык дүнүйгө алып келген энем дал ушул нерсеге поддержка берди, көрсөттү аракетин. Балам, сен колуңдан келет, тигиндей мындай, эч мындай кыл, тигиндей кыл деп эметкен жок. Өзүң колуңдан келет, дал ошол нерсени кыл деди. Анан кийин дал ошол апамдын поддержкасы менен, жакындарым поддержкасы менен андай хейтерлеп коет, дал ошол нерселерге сынган жокпуз. Сынга сынбайбыз. Эң биринчи тарткан видеоңуз эсиңиздеби? Ал видеону элдер кандай кабыл алды? Эң биринчи тарткан видео мен ошол Кыргыз улуттук университетинде окуйм, анан ошонун жатаканасында жатып тарткам да. Бир Рыскелди деген дос балам бар болчу, дал ошонун бир телефон менен тартып, ал учурда iPhone деле жок, көтөрбөчүмүн, жанымда эле телефон менен тартып чыгарсам эл: "О, Айдар, жардың, о брат, келтирдиң" деп жиза деп жакты да элгечи. Анан чтоб кийинки өткөнгө да мотивация болуп, мындай сонун нерселер болду да. Мен эсимде калган, филармониядан тарткан бир видеоңуз эсимде калган да. Ошол видеону тартканга канча убакыт кетирдиңиз? Айдар, келечекте кандай кыялдарың бар? Келечекте мен дегенче окууну нормально бүтүп, өзүм жеке бизнес ачып, аял алып, аялымды алакаңа салып, багып, шуба алып берем, iPhone алып берем, өзүнчө машина алып берем, Лондонго алып барам, Парижге алып барам, короче, кыялым мен аялым деп жашайм дейм. Ошол. Канат сенкичи. Билели Айдар эле аялы болбойт. Негизи бир чоң сериал сыяктуу кылып бир аракет кылып тарта турган болсоң, чынын айтканда бир күн ушундай кетет. Анан кийин ал мындай кичинекей видеолорго чынын айтканда бир 15-20 мүнөт эле жетиштүү да. Эгерде идеяң даяр болуп, тартканга даяр болсоң, 15-20 мүнөт кетет. Сизге идеялар кандай убакытта келет? Идеялар эми чынын айтканда башын кыйынчылык түшкөндө досторум менен отурганда ошентип отуруп эле хахадан хаха чыгып кетип эле, анан кийин ошол нерсени тартабыз. Ал элге өтөт, эмне жиза да. Элдин башынан өткөн ал нерсени тамаша катары биз тартып чыгарабыз, өз раскадровка кылып. Элге өтөт, ошондой да. Айдар мырза, сиздин историяңызды канча адам көрөт? Историямды 37 миңден 43 миңге чейин көрөт. Бир күнү 24 саат. Ошондо сиздин подписчигиңиз канча болуп калат? 192 миң. Ал подписчиктерди өзүңүз топтодуңузбу же накрутка кылдыңыз беле? Жок, бардыгы 100% эме живой подписчиктер. Мен баштаганым 2 жыл болду. 2 жылдан бери аракет кылып, ошо 192 миң подписчик чогулттум да. Ал азыр эми Instagram'дан иштейсизби? Өзүңүзгө каражат топтой аласызбы? Instagram эми азыр чынын айтканда основной ушул Instagram эле болот да. Кудайга шүгүр, иштейбиз, акча болот. Көбүнчө реклама кылам. Ошо рекламадан баскан турганыма акча чыгат, айылга салганга, үйгө салганга, кийим кечеме акчанын баардыгын ошол Instagram'дан табам. Ошондо сиздин рекламаңыз историяга өзүнчө болот, анан постко өзүнчө болот. Историяны канча сомго кыласыз? Сыр болбосо. Историянын чынын айтканда мен 2 миң сомго кылам, ал эми лентаны болсо публикация кылып кирсем мен 12 миң сомго кылам да. Буга чейин реклама кылганда эң чоң сунуштаган сумма кайсы эмени реклама кылып бердиңиз эле? Эң чоң сунуш болгон реклама мен жакын күндөр эле болду. 1xbetти реклама кылдым. Бири сүйлөштүм. Эмеге 3 күнгө 6 сааттан коюп берем, 18 миң сом калдым да. Азыр Кыргызстанда блогерлердин саны өсүүдө да. Мындайча айтканда, эми ар бир областтарда, ар бир райондордо да чыгып атат. Ошолорго кандай кеңеш бересиз? Азыр сиздерди карап, сиздердин видеоңуздарды көрүп, мен да ушундай кылсам болот экен деп карап, тартып чыккандар азыр көп да. Анан ошолорго кандай кеңеш берет элеңиз? Чынын айтканда бул кыргыз блогерлер көбөйүп жатканына чынын айтканда мен сыймыктанам. Эмнеге дегенде, биринчиден бул азыр интернет заманы болуп атпайбы, анысы кандай биздин тилди баалап, эл жерибизди көтөрүп,
жакшы видеолорду тарткан блогерлер бар. Дал ошого айтам, анан ошол менен катар жаш блогерлер чыгып аткан жаш блогерлерге айтмакчымын. Аракет кылыш керек, болбогон эч нерсе жок, колдон бардыгы келет, болгону аракет. Ал эми жана история коердо кандай контенттерди тартасыз? Чынын айтканда азыр лентага караганда бир историяны кызыктуураак кылсаң кичине ахват болот, плюс контент болот. Контент деген мындай десең, бир жерде элди интрига кылып, бир жерден эмес, ар кайчадан барып элди кызыктырып, чтоб сенин историяңды көргөндө ал киши күтүп көрө тургандай кылып интрига кылыш керек да. Вот ошол контент деп билем. Ал эми азыр подписчикти кантип чогултса болот? Көбү накрутка кылып атпайбы? Накрутка кылбай эле эмне живой подписчиктерди кантип чогултса болот? Живой подписчиктер чынын айтканда аракет кылып видео тартып, элди кызыктырып видео тартсаң өздөрү эле чогулат чынын айтканда. Накрутка бул билбейм, ушуга чейин кылып көргөн эмесмин. Накрутка деген нерсе бул адамдын өзүн алдагандыгы болуш керек да, чтоб цифрали алмашат, башкаларга көбүрөөк көрүнүш мүмкүн, но бирок актив жок болот, эч нерсе жок. Ал азыр сиз мен мындай көрүп калам кээ бир Instagram баракчаларыңыздан мындай гиф ойнотуп каласыз да, конкурс ойнотуп каласыз да. Ошолорду кантип ойнотосуз? Спонсору болгондор барбы? Чынын айтканда ар бир конкурста спонсорлор болот. Мен спонсорлорго мындай подписчик гарантия берем, мынча подписчик алып барып бере алам, мынча суммада деп. Дал ошолордон түшкөн суммага мен подарка алып, чисто подписчиктерге ойнотуп берем. Өзүңүзгө Instagram тармагында көрүүчүлөрдү кантип топтой алдыңыз? Көрүүчүлөрдү топтош үчүн чынын айтканда кызыктуу видео тартыш керек. Кызыктуу видео тартсаң бул аудиторияң кеңейет, аудиторияң кеңейсе подписчиктериң көбөйүп, аны менен катар көбүрөөк көрүүчү топтолот. Ал эми көрүүчү топтолгон соң рекламага кичине көбүрөөк сурамжылоо башталат. Эмне, канча сом турат, интерес кармап. Ошол. Ал эми сиздин кыскартып айтканда БББ деген сөзүңүз бар эмеспи? Ошону кандай чечпелесе болот? БББ деген бул мен чынын айтканда подписчиктерим звездаларым деп атайм. Эмнеге дегенде, эмнеге звездаларым атайсың деп көп сурашат. Себеп дегенде звездалар асманда ушунчалык көп. Анысыганда мен да Кудайым буйрса дал ошондой звездалардай көп подписчикке жетем деген ниетте койгом. Ал эми БББ деген сөз бул буйруса бар болот, звездалардын мотивационный сөзү. Айдар мырза, буга чейин кандай ийгиликтерди жарата алдыңыз? Мындан кийин кандай ийгиликтерди жаратам деген ойлоруңуз бар? Мен эң чоң жетишкен деген бул чынын айтканда көп көрүүчү топтой алгандыгым, поддержка колдоо көрсөткөн инсандарды тагыраак подписчиктерим звездаларымды коем, звездаларымды тапкандыгым болду. Эң чоң жетишкен деген. Ал эми алдыдагы ийгилигим, кандай максаттарың бар десеңиздер, алдыда чынын айтканда чоң максаттар бар. Азырынча жашыруун эле болуп турсун. Качан гана ошол нерсени жазайм, анан жазагандан кийин биз чыгарабыз. Ушуну менен Айдар Дүйшөн менен болгон маегибиз соңуна чыкты. Ал эми акыркы сөздү Айдар Дүйшөнгө берсек. Биринчиден сиздерге чоң рахмат, Сокол медиа порталына дал ушул жерге чакырып, бир өзгөчө бир сурамжылоо кылганыңыздарга. Ишиңиздерге ийгилик, сиздерге жалаң гана кандай десем, асмандагы жылдыздай бийиктикти, иштериңиздерге жалаң гана ийгиликти каалайм. Ийгилик гана жылмай берсин. Ушуну менен Айдар Дүйшөн менен болгон маегибиз соңуна чыкты. Айдар Дүйшөн менен болгон маегибизде пайдалуу кеңештерди айтты. Пайдалуу кеңештер баарыбыздарга жагат деген ойдомун. Эгерде сизди дагы пайдалуу кеңештер кызыктырса, Сокол медиа порталына катталып, бул видеонун астына комментарийге ой пикириңизди калтырыңыз. Ал эми биз кийинки чыгарылыштан жолукканча.